Атай Өмүрбеков жаш актер катары жаңы баскычтарга көтөрүлүп келе жатат. Театрдагы ролдор менен да жакшы тааныштыгы бар. Бирок аны калың эл энсиреген үй тасмасындагы туздуу эпизоддор менен жакшы таанышат. Ошол тасмадагы өнөктөшү актриса Марал Койчу Караева менен үйлөнүп, уулду болушуп, кийин ажырашып кетишкендери маалым болгон. Ал эми жакында дагы бир жаш актриса ага сүйүүсүн жеке баракчасы аркылуу билдирди. Мына ушундай кызыктары, театрдагы жашоосу, баланы тарбиялоо тууралуу бүгүнкү каарманыбыздын маеги. Атай, бүгүнкү күндүн каарманы сен үчүн ким? Ал актербу, саясатчыбы, же сен жөн гана таасирленген адамбы? Идеал туткан адамым деле жок. Жашоодогу адамдарга караганда чыгармадагы каармандарга көбүрөөк таасирленем. Мисалы, Гамлет, Сынган кылыч чыгармасындагы Бекназар, ушул сыяктуулар. Албетте кайсы бир адамдык сапаттар жагат. Чынчылдыкты баалайм. Бир орунга тура албай, энергиясы ашып ташып турган адамдар жагат. Жаңычылык алып келген адамдарга суктанам. Биринчи жолу актерлук кесипке таасирленген учуруң эсиңдеби? Биринчи жолу театрга келип, Король Лир спектаклин көргөм. Анда Раматылык Мукамбет Токтобаев ойночу. Ошондо катуу таасирленгем. Анткени ал адамдай Кыргызстанда, Орто Азияда Король Лирди эч бир актер ойной албайт. Мага таасир берген ушул жагдай болду окшойт. Актер болуу үчүн сөзсүз келишимдүү келбет же жүз керекпи? Баамдаганыма караганда театрда сулуу жүз маанилүү. Балким туура эмес баамдаган чыгармын. Мени көрүп турасыз да, эч кандай герой любовник эмесмин. Мындайча айтканда, сулуу жүз, келбет жок. Мисалы, менин сулуу жүзүм болуп, бирок сүйүүнү түшүнбөй турсам, ал сүйүүнү кантип ойнойм? Кантип сахнада элди ынандыра алам? Ынандыруу үчүн күйүп-пышып, өлүп-тирилип ошол роль менен жашаш керек. Меникинде кебете менен эле Ромеону ойноо. Бирок сен ишендире аласыңбы? Кеп ошондо. Сулуу жүзүң болуп туруп, сахнада эмне кылаарыңды билбей турсаң өлдүң да. Бул кесипте кеп сулуу жүз же келбетте эмес, 99% талант жана эмгекте. Ал эми келбети, жүзү, таланты дал келишкен адамдар чанда кезигет. Мисалы, Сүймөнкул Чокморов, эки тарабы тең дал келген гений феномен. Учурда театрды ээлеп турган феномендер кимдер? Мындай адам мен үчүн Марат Козукеев болчу. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Ошол адам айтып калчу, азыр Рыскулбековдор, Чокморовдор жок деп айтышат, кантип эле болбосун, бар. Силерден мен ошол адамдарды көрүп турам дечү. Анын сыңарындай азыр деле өтө таланттуу адамдар бар. Азиз Мурадиллаев, Назым Мендебайыров азыркы өсүп келе жаткандардын ичинде да бар. Үй бүлөңдө чыгармачыл адамдар барбы? Эч ким жок, билбейм, мен кайдан актер болуп калдым. Негизи туризм академиясына тапшыргам. География сабагынан мыкты болчумун. Олимпиадаларга катышып жүрчүмүн. Анан Жаныш Кулманбетовдун аялы Махабат эже сен искусство институтуна тапшырып көр, өтсөң өттүң деп калды. Эки жакка тең өтүп кеттим. Бирок актерлук жакка табитим тартып, тиги окуумду таштап койдум. 3-курста эле Кыргыз драма театрына чакырып калышты. Билесиз, бул жакка оңой менен чакырып ала албайсың. Орто жолдон окуумду да, ишимди да таштайм. Москвага барып иштеп келем деп чыктым. Калича Седалиева менин эжейим болот. Ошол адамдын актер болушума салымы бар. Атай, бир жеңиңди кыз, актер болосуң. Сенин ордуң театрда деп алып калган. Тасма жаатындагы дебютум энсиреген үй болду. Чындыгында тасмада тажрыйбам жок болчу. Биринчи эле ушундай чоң, массовый, кассовый тасмага тартылып калдым. Тандоодо толтура адамдын аягында бир модель жигит экөөбүз калганбыз. Экөөбүздү кайра-кайра карап жатышып мени тандашыптыр. Ийгилик жылмайдыбы же гениалдуу ойноп койдумбу билбейм. Учурда ажырашуу көп болгондуктан эркек балага энелер тарбия берип жатышпайбы? Чыныгы мырза болуш үчүн эркек баланы кантип тарбиялашы керек? Эне эркек баланы сонун эле тарбиялайт. Качан эле кыргызды ата тарбиялачу эле. Башынан эле аталар үй бүлөдөн сырткары болуп, баланы тарбиялоо эненин мойнунда болгон. Өзүм атасыз өскөм. Бул нерсени жон терим менен билем. Бардыгы адамдын өзүнөн, чөйрөсүнөн көз каранды. Эне болгону уулунун чөйрөсүн аябай жакшы байкашы керек. Мен тайкелеримдин колунда өстүм. Кудай жалгап, апам тарс-тарс сүйлөгөн чечкүндүү адам. Маселе чыкканда апа, эркекче сүйлөшөлүү же мындай эле сүйлөшөлүү дейм түз эле. Апам эркекче дейт. Тарс-тарс эле сүйлөшүп чечишип алабыз. Эркекти чыныгы мырза кылуу үчүн жашоосун жеңил кылбашы керек. Үстүнө үйрүлүп түшпөшү керек. Бала кезинен баштап эркектин ар бир күнү күрөшүү, кыйынчылыкты жеңүү менен коштолсо, анык эркектик сапат пайда болот. Демек энелер каттуу болуусу керек. Бирок эненин табиятында жок да ал нерсе. Биздин чоң энелердей, апалардай аялдарды эми кезиктирбей калдык го. Алар 10-12ден төрөп,
аларга жетишип, күйөөсүнө, ишине жетишип, анан сонун тарбия бергенге да үлгүрчү. Азыркы аялдар эч качан андай боло алышпайт. Экини төрөгөндөн кийин жүдөйт, чимкириге агып калат. Аял темасына кирип калдык. Сенин мисалыңда сүйүү кайсы учурда бүтүшү мүмкүн? Сүйүү бул эмоция, демек анын башталышы жана бүтүшү бар. Сүйүп жатканыңда адреналин, эндорфин гормондору бөлүнүп чыгат. Иштебей жаткан мээнин булчуңдары иштеп кетиши мүмкүн. Корккон нерсеңден коркпой калышың мүмкүн. Менин сүйүүмө келсек, эң жакшы учуру башталган болду. Эмнеден бүтүп калды? Анализдегим келген жок. Бул теманы ойлонуп кирип алсаң токой экен. Бул бурулушта сен күнөөлүүсүң. Кийинкиде тиги күнөөлүү, анан кайра сен. Күнөөлүү жана күнөөсүз тарап болбогондой эле аягы жок. Анализдесем өзүм эле оор болчудай. Ошол үчүн ал эшикти жаап туруп, өз жолумду улантуу керек деп ойлодум. Марал менен ажырашып кеттиңер. Бул абалды экөөң тең эле ачыктадыңар да, туурабы? Жок, алда мен да ажыраштык деп айткан жокпуз. Эки жолдобуз деп айттык. Марал өзүнүн кесиби менен иштеп жүрөт. Мен өзүмдүн кесибим менен иштеп жатам. Уулум бирде ал жакта, бирде мага келип турат. Ошондо ажырашкан жоксуңарбы? Жок, азырынча расмий түрдө ажыраша элекпиз. Ажырашкандар кийин достукту сактап калууга мүмкүнбү? Сүйүүнү достук деген сөз менен булгаба деген сөз бар. Бет карашпай калуу планыбызда жок, бирок достук мамилени сактап калдык деген нерсени айтуудан да алысмын. Бири-бирибизди сыйлап, адамгерчилик менен мамилебизди улантабыз деп ойлойм. Жакында актриса Тазим Үмөталиева өзүнүн жеке баракчасына сенин сүрөтүңдү коюп, сүйүү сөздөрүн жазды. Жаңы сүйүү башталдыбы? Ооба, мен окудум. Ал мага жазылган, мага арналган деп кабыл алган жокмун. Экөөбүз кесиптеш катары гана жакшы мамиледебиз. Эми мындан аркы сөздү Марал Койчукараева айтып берет. Мындан 7 жыл мурун кыргыз киносунда төңкөрүш жасаган каарман пайда болгон. Нурбек Эген режиссерлук кылган энсиреген үй тасмасындагы Асель азыр деле көрөрмандардын көз алдында болушу керек. Ачык айрым, эч нерседен тайманбаган Асель башынан көп түйшүктү өткөрөт. Азыркы доордун күнгөй тескейин, айылдан чет өлкөгө агылган жаштардын көйгөйүн мыкты алып барган Марал Койчукараева ошол бир ролунан кийин экрандан көрүнбөй калган. Өзүңөр билгендей, тасмадагы жигити Маратка же жашоодогу актер Атай Өмүрбековго турмушка чыгып, уулду болгон. Марал менен учурдагы жашоосу тууралуу маектештик. Марал, кандайсың? Тасма талаасынан жылт этип бир көрүндүң да жок болуп кеттиң. Азыр эмне менен алексиң? Кайдасың? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Азыр Москвада ветеринардык клиникада иштеп жатам. Ушул кесипти тандап 5 жыл окудум. Эми иштеп үзүрүн көргүм келет. Бул кесипте дароо эле иштеп кетүү мүмкүн эмес. Тажрыйба топтош керек. Москвада ата-энем бар. Ошондуктан тажрыйба топтоо максатында бул жака келгем. Энсиреген үй тасмасында ачык эпизоддорго тартылгансың. Андан бери 2 жыл өттү. Эне болдуң. Азыр ошол кино тууралуу кандай ойдосуң? Ошол учурда тасмада көтөрүлгөн маселе азыр деле актуалдуу. Азайып да, жоголуп да кеткен жок. Андай көйгөйлөр менен дагы 20-30 жылдай күрөшөт болушубуз керек. Миграция аялдарга көрсөткөн кысым болуп келет жана боло берет. Кино режиссерлор, ырчылар ошол сыяктуу маселелерди козгоп, элге туура багыт бергени жакшы. Бала чагың Орусияда өткөнүн билебиз. Орусиянын тузу оор болгон окшойт. Азырда ошол өлкөдө экенсиң. Кыргызстанды сагынасыңбы? Чын эле Орусиянын тузу оор окшойт. Бул жерде апамдар бар үчүн келдим. Биз ветеринария тармагына салкын карайбыз. Орустарда тескерисинче абдан өнүккөн. Албетте Кыргызстанды сагындым, айрыкча Бишкекте. Каякта жүрбөйүн, борборубузду сагына берем. Бирок келечекте Бишкекте деле көп жашагым келбейт. Дүйнө жүзүн кыдырып, жашоону кыялданам. Кыялым канчалык ишке ашат билбейм. Башка эл менен таанышып, алардын жакшы жактарын алып, билимимди өстүрүп, тажрыйба топтогум келет. Мен чет өлкөгө чыгып, жергиликтүү калк менен баарлашканда кадимкидей аң сезимим өзгөрөт. Тасмада бир гана роль жаратсаң да, сени дагы экрандан көргүсү келгендер бар. Башка роль жараткың келеби? Балким чакыруулар болуп жаткандыр. Менин укмуштуудай көрөрмандарым бар деп деле ойлобойм. Ооба, кино учурунда дүң болду. Кимдир бирөөгө жакты, кимдир бирөөгө жаккан жок дегендей. Мындан 3-4 жыл мурун бир режиссер драма жанрындагы тасма тартайын деп, башкы ролго сени ылайык көрүп жатам деп жазган. Азыркы кинонун баары каржы маселесине барып такалат эмеспи? Балким ошондой маселе болдубу билбейм. Андан ары иш жүзүнө ашкан жок. Кийин дагы бир жаш режиссер чакырган, бирок ал деле сөз жүзүндө калды. Андан бери тасмага чакыруу түшө элек. Учурунда менин алдымда 2 жол турган. Врач ветеринар боломбу же актрисабы деген. Актрисалык мен үчүн хобби окшойт дедим. Бирок азыр деле чакыруулар болсо тартылып кое берем. Мага кино тартуу учуру абдан жагат. Өзүмдү жомоктогудай сезем.
Кыргызда мал доктур кесибине кыздар анча кызыкпагандай көрүнөт. Жан жаныбарларга жакынсыңбы? Кыргыздарда ой, кой, жылкы маанилүү, аларга чоң көңүл бөлөбүз. Мен чынында малга жокмун. Мен ит, мышыктарды карай турган тармактамын. Азыр ветеринарияда кыздар көп. Биз окуган курста балдарга караганда кыздар көп болчу. Бул тармакта докторлук ишин жактап жаткандардын баары кыздар. Эки жакты байкап көрсөм, кыргыздын кыздары азамат. Колунан баары келет. Бирок биздин менталитет ушундайбы, кыргыздар кыздарына айрым жерлерде тыюу салып, кыздарга болбойт деп турушат. Өзү сүйгөн кесипти тандаган кандай сонун. Мен мал доктур болом деп ойлогон эмесмин. Бирок ит менен мышыкты ушунчалык жакшы көрөм. Кечке кучактап өпкүлөй берем. Ошон үчүн Кудай мага ушул кесипти берсе керек. Бизде эмнегедир ит, мышыкты анча карашпайт, баалашпайт го. Москвада бул эки жаныбарды балдарындай эле багышат. Бала кезиңе кайрылалы. Марал деп атыңды ким койгон? Бала чагың кандай өттү? Ошондо эле эч нерседен тартынбаган өткүр кыз белең. Марал деп атам менен апам кеңешип коюшса керек. Китептен окуп койгонбуз деп айтып калгандарын уккам. Кыргыздарда кызга 40 үйдөн тыюу деген кеп бар эмеспи? Ошондон улам болсо керек. Кичинемде тартынып, уялып, бул мага болбойт деп турчумун. Бирок кичинекей баланы тыюу туура эмес деп ойлойм. Кичинесинен эркин болуп, өз оюн так билдирген бала келечекте жумушунда да, жеке жашоосунда да ийгиликтүү адам болот. Кийин бой жеткенде өзүмө экенимди түшүндүм. Уулуң Искендер тууралуу да айтып берсең. Искендер уулум азыр атасы менен чоң энесинин колунда, Кыргызстанда. Май айында каникулга тарашкан, ошондо жибергем. Туугандардын да балдары бар ал жакта. Ошол менен ойноп жүрөт. Балам Кыргызстанды аябай сагыныптыр. Учак көрсө эле биз учакка түшүп кетебиз, атага энеге барабыз дей берчү. Москвада болгондо бала бакчага барчу. Бакчадагы балдар атам, ата дешкен окшойт. Бир күнү келип эле, апа, менин атам кайда? Атама баргым келет деди. Азыр атасынын жанында. Балам чектен ашкан тентек, албетте кояй деп тыям. Кайра бир чети баланын ушундай шок болгону жакшыбы деп жайына коем. 2,5 жашынан тарта бүт тамгаларды билчү. Азыр 2-3 тилде 20га чейин санайт. Сөгүнгөндү да үйрөнүп алыптыр. Андай сөздөрдү айтса чоң энеси сүйүнөт. Бизди сөгүп жатат деп. Балам бар экенине сүйүнөм. Орудагы берүүбүз Супер KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Биздин каналга катталып, коңгуроочуну басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.